Haj menен umranын айырмасы эмнеде дейт. Экөө тең ибадат. Атиммул хадж вал умрата лиллах. Хажды дагы, умраны дагы Алла үчүн аткарыш керек. Экөө тең ибадат. Бирок экөөнүн айырмасы бар. Бул жакшы суроо болуптур. Хаж бул фарз. Хаж бул фарз. Милдеттүү. Шарты табылып, хажга барбаган болсо өмүр бою күнөөкөр болот. Алланын астында жооп берет. Экинчи хаж bir жылда 5 күндө эле болот. Башка күндө болбойт. Зилхиджа айынын 8-ден 13-гө чейин эле. 8-ден 13 күнгө чейин 5 күн бар. Ушул эле жыл вакытта гана хаж болот. Калган учурда хаж болбойт. Азыр бирөө барып Маккага барып хаж кыламыз, хаж болбойт. Түшүнүңөрбү? Ал Зилхиджа айында гана 5 күндө яму тарбиядан башталат, яму нафарга чейин, ошого чейин 5 күн ичинде гана хаж болот. Калган учурда болбойт. Бул ушундай ибадат. Бул фарз дагы, күнү дагы белгиленген. Ошол гана күндө боло турган фарз. И аткарбаган адам шарты болуп туруп, манистата алейхи сабила болуп туруп барбаса өтө чоң күнөөкөр. Бир фарзын аткарбаган чоң күнөөкөр. Түшүнүңөрбү? Хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким хажга шарты болуп барбаса, кааласа яхуди болуп, кааласа христиан болуп өлсүн деген. Бул жаман нерсе. Уламалар айтат, хаж кылуу менен адамдын жүрөгүнө мохор басылат дейт. Эми иманы камыл болду дейт. 5-чи фарз аткардың, эми муслим деген мохор басылат дейт. Ошон үчүн фарз уламалар хаж бул фарз тугандар. Аны аткарышлык шарты байлык адам жеткен адамдарга фарз милдеттүү. Экинчиси умра. Умра, хаж менен умранын айырмасы деп атат, умра. Умра бул сүннөт амал. Сүннөт муаккада биздин мазхабта, башка мазхабтарда важип. Аларда важип. Ханафилерде сүннөт деп айтылат, сүннөт муаккада. Бул жыл бою боло берет. Жыл бою боло берет. Азыркы айткан учурда гана хаждын учуру болот, калган учур жыл бою боло берет амал. Бирок буну бирөө кылбаса күнөөкөр болбойт. Умрага барбаса күнөөкөр болбойт. Хажга барбаса күнөөкөр болот. Бирок дагы бир нерсени түшүнүп алыш керек. Суроодун максаты ошол окшойт. Ал кээ бир адамдар бүгүн умрага барып келип эле мен хаж болдум деп ойлойт. Хажга ниет да кылбайт, барам деп ойлобойт. Мен хажды көрүп келдим, Меккени көрүп келдим, Мадинаны көрүп келдим. Жок. Ал милдетиң эгер фарз болуп туруп барбаган болсо күнөөкөрсүн. Хаж өзүнчө амал, умра өзүнчө амал. Бир адам умрага эле бара берсе, 10 жолу, 100 жолу умрага барсын, хаж аткарган жок, күнөөкөр ал. Шарты болгон болсо. Ошон үчүн фарз башка, сүннөт башка туугандар. Түшүнүктүүбү? Азыр эле айттык намазда, ошол сыяктуу нерсе. Ошон үчүн бул жакшы амал, ибадат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям табиу байнал хаж вал умра деген, умраны кайра кыгыла, кафарат болот деген. Бул хак. Бирок умра кылып эле жүрө берип, сүннөткө баягы хаж кылбай койсо, шарты болуп туруп, ал чоң күнөөкөр. Умра кылбастан күнөөкөр эмессиң, бирок хаж кылбастан күнөөкөрсүң. Ошон үчүн умрага барган жакшы амал, Алла Таала баарыбызды апарсын, барайлык. Бирок кимдин хажы фарз болгон болсо, хажга шарты жеткен болсо, хажга да ниет кылсын, шашылсын. Кийинки жылга ким бар, ким жок, Кудай билет. Ошон үчүн экөөнүн ортосунда айырма чоң.